Сиз угуп жаткан Марал радиосу өз уктурууларын Түз Ободо Айлампа программасы менен улантат. 2-3 күндөн бери жогорку кеңештин жоон топ депутаттары менен өкмөт мүчөлөрүнүн Ош облусунун Кара Суу районундагы Матраимовдордун иш чарасына барышы социалдык түйүндөрдөгү негизги темага айланды. Эл ичинде Райым Миллион деген ат менен белгилүү Райым Матраимов жана анын агасы жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимовдун өткөргөн иш чарасына эмнеге барышкандыгын эл өкүлдөрү түшүндүргөнгө аракет кылып жатышат. Бирок көпчүлүк бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары тапкан эбегейсиз киришелеринин мыйзамдуулугун учурда укук коргоо органдары иликтөө ишин жүргүзүп жаткан. Ал эми өзү болсо өкмөт менен соттошуп жаткан Райым Матраимовдун таасирине арбалып баргандары таң калууну жаратууда. Маселенин күнгөй тескейине биз алдыдагы убакыт ичинде токтололу деп турабыз. Эгерде сизде ой пикир, суроо пайда болсо, анда 68 06 06 телефон номерин териңиз. Мындан тышкары 0552 68 06 06 WhatsApp номер аркылуу дагы пикирлерге орун беребиз. Азыр студиябызга келген меймандар менен тааныштырып өтөлү. Саясатчы Азимбек Бекназаров, саламатсызбы? Ошондой эле Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупция менен күрөшүү бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси, саясат талдоочу Максат Мамытканов, саламатсызбы? Студиябызга өтүнүшүбүздү кабыл алып келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Анда Азимбек мырза, сизден баштайлычы. Албетте 2-3 күндөн берки массалык маалымат каражаттарынын башкы темасы болду. Ошондой эле социалдык түйүндөрдө жандуу талкууланып атат. Ушул көйгөйбү чыны менен эле бул же кадырес эле көрүнүш катары кабыл алып атасызбы сиз муну? Мунун тамыры өтө терең. Биз дайыма үстүңкү бетин гана көрөбүз, үстүңкү бетин көрүнүштү гана айтабыз да, тамыры кайда экенине көп көңүл бура бербейбиз кыргыз коомчулугу. Мисалы Матраимовдордун уулдары же жана силер айткан Искендер менен Райым атасын эскерүү кылып Куран окуса, аш берсе, буларды күнөөлөө болбойт. Туура эмес бул. Атасын ар ким ошондой кадырлоого Кудай жеткизсин. Экинчи жагы, маселенин экинчи жагы мына ошол жерде медалдын экинчи бетинде эмне үчүн жогорку кеңештин депутаттары, анан өкмөттүн мүчөлөрү жүрөт деген маселе болуп жатат. Эми ушул жерде ушул маселеге мен жооп берердин алдында кичине ушул радио угармандарында сиздерде көңүлүңүздөрдө кичине артка, тарыхка кичине көз чаптыралы деп ойлойм. Мына бизде үй бүлөлүк башкаруу деген нерсе көп айтылат. Үй бүлөлүк башкаруу системасы деп. Мына Акаевдин убагында Айдардын алдында өкмөт мүчөлөрү бийле десе бийлеп, 40 жыл отур десе отуруп, ажымания кыл десе ажымания кылып, кыла албаганына көчөгүнө бычак сайган күндөр болгон. Бул парламентте айтылган. Пакиевдин убагында Жаныш Пакиевдин тойлорунда спикер баш болуп туруп, бийле десе бийлеп, СМБдин башчыларынан бери генеральный прокурор ырдады сырдай катар тизилип турган күндөр болгон. Максим Бакиевдин офисинде премьер-министр Данияр Үсенов өкмөт мүчөлөрүн барып алып, Максим Бакиевдин офисине отчет берген күндөр болгон. Ал эми Атамбаевдин убагында алыс кетпейли, аз эле күн болду, элдерден унут элек болуш керек. Жанагы Икромжан Сатарович дешип алып туруп, салпакташып эле баары илмияттын арттан ээрчип жүрүшкөн. Депутаттар өкмөттүн мүчөлөрү. Бүгүн деле ошол картина. Вот эмне үчүн ушул? Бул биздеги үй бүлөлүк башкаруунун системасынын калыптанып калганы. Үй бүлөлүк башкаруу дегенде биз президент ойлойбуз, президенттин үй бүлөсү анын жакындары. Атамбаевдин убагында үй бүлөсү башкарбаганы менен анын шопур катчылары башкарды өлкөнү. Ошондуктан депутаттар болобу, депутат болом деген болобу, өкмөттүн мүчөсү болом, министр болом дегендердин бардыгы Илмиянов аркылуу жүрдү. 15-жылкы шайлоодо. Азыр ким Матраимов аркылуу жүрүп атат. 15-жылкы шайлоодо мен башында айттым, артка көз чаптыралы деп. 15-жылкы шайлоодо ким парламентке депутат болот? Кайсы партия келет? Кайсы партия менен ким депутат болот? Илбиянов ошону чечти. Мына бүгүнкү күндө ким ошол үй бүлө? Ким үй бүлөнүн жакындары дегенге 1 жыл мурда Атамбаев жооп берип койду. Бүгүнкү үй бүлө Жээнбековдордуку, анын жакындары Асылбек менен Райым деп. Анан конечно, албетте Райым менен Асылбек бүгүн президенттин жакын ушулар чечет деп экс-президент Атамбаев өз айткандан кийин
Багы эстүү депутаттар, акылдуу депутаттар, өкмөт мүчөлөрүнүн жаны жокпу Райым атасына багы эскерүү кылып атса ошол эки барып көз көрүнтө албай, ошол эки барып кошумчасын бере албай. Бул биздин система калыптанып калган. Мисалы ошол эле депутаттар мына Аксыда жамгырдын көп төгүлгөндөн барып көпүрөлөрдү алып атат. Жээктерди алып үйлөргө коркунуч келтирип атат. Ушул убакта да ошол болуп атат. Баткенде 2-3 ай мурда чек ара маселеси көтөрүлдү. Бир жума мурда мына Кызыл Омполдо бизди жападан жалгыз ушу туристический региону Сысык көлгө мурда Кумтөр коркунуч болуп атса, эми Кызыл Омпол менен коркунуч тууп атат. Ушул жерлерге өкмөт мүчөлөрү менен депутаттар оптом кечегиндей болуп бардыбы? Барган жок. 27 апрелде Драм театрында улутчул мекенчил күчтөрдүн курултайы болду. Маселе үй бүлөлүк башкаруу системасынан кантип арылабыз, шайлоо системасын кантип өзгөртөбүз, бийликтин эл алдындагы отчетун кантип камсыз кылабыз деген чоң темада курултай өткөрдүк. Бийликтен бир депутат же бир чиновник келдиби ошол жерге? Жок. Аларды бул кызыктырбайт. Аларды кызыктырат эртең кантип дагы депутат болуп калыш керек, 20-жылы кантип депутат болуп келиш керек, кантип дагы өкмөт мүчөлдүү болуп келиш керек. Аны ким чечет? Да, албетте, аны азыркы президенттин жакындары Райым менен Асылбек чечет. Мына ошол үчүн булар ошол максатта мына ычкырларына чалышып, ошо Кара сууда ошол жерде жүрүшөт. Ычкырларына чалынып болсо. Демек бүгүнкү күндө дале Матраимовдардын бийликке, байлыкка таасири өтө күч деп айтканга негиз барбы? Бул көрүнүштү байкап отуруп сиз кандай ой жаралды, Максат мырза? Эми Азимбек байка айтып атпайбы? Биз деген үй бүлөлүк башкарууда эч арал албай атабыз деп. Кээ ошондой болуп атат да. Ооба, бир четинен ошондой. Эң негизги биздин деген көйгөйүбүз ошол. Эч кандай өзгөрүүлөр болбогондуктан. Кайсы гана президент келбесин, кайсы гана саясий күчтөр келбесин, баягы эле эшектин эле тушагын минип алып эле ошентип эле жүрүшөт. Булар деген саясатты деген кантип өзгөртөбүз? Саясий элитанын аң сезимин, жүрүм турумун, моралдык бетин кантип өзгөртөбүз деген ой жүгүртүүлөрү да жок. Кээ ошондой болуп атат. Ошон үчүн деген биздин мамлекетте жылыш болбогонунун себеби ошол. Бийликке кайсы гана кишилер келбесин, жетекчилердин бардыгы өздөрүнүн тегерегине колго суу куйгандар менен аш ташыгандардын бардыгын эле жыйнап алып туруп ошо менен бийлик өткөрөбүз, мамлекет башкарабыз деген системасы ошодон кетип атат. Биз деген союз доорунда кандай болгонун билебиз да. Биз деген кайсы гана социалисттик идеология менен, коммунисттик идеология менен чоңойдук. Биздин ата-бабаларыбыз партияда жүрүштү. Ошол убакта партиянын ичинде жүрүп, мындай көрүнүштөрдү деген жасаган саясий ишкерлер сөзсүз түрдө жумуштан эмес, түрмөгө камалып кетчү. Машинесин туура эмес бир жака айдап барды, 1 литр бензинин ашык кетирди деген күнөөлөр менен Сибирге айдалгандар болду. Азыр болсо таптакыр башка саясий система түзүлүп, эмне үчүн ошондой болду? Мунун баарын деген саясаттын бузуклугунан болуп келди. Мурунку социалисттик, коммунисттик идеология бузулду. Анын ордуна капиталисттик идеологияны алып келишти. Капиталисттик идеология байлык, акча, мансап. Эгерде акчаңыз болсо, сиз адамсыз. Сиз деген президент боло аласыз, мамлекетти башкара аласыз. Ал эмес Америкадагы Трампка сөз сүйлөй аласыз. Эгерде тыйыныңыз жок болсо, сиз адам эмессиз. Уланталы азыр байланышта угарман бар, саламатсызбы? Кулак сизде, айтыңыз, сурооңузду жеп. Сурам Азимбек аркылуу ишкели да, мен эме болуп атат да, байке. Башым айланып калды, сизди биз жана биримдик деген балаңыз түшкөн, Руслан түшкөн, ошондо жүргөнбүз да бизчи, убагындачы. Темага байланыштуу берсеңиздер. Темага байланыштуу ошол Матраимов менен сиз азыр каршы чыгып атасыз. Сиз адвокат болгон Келдибеков чогуу неме деп да, сиз ошол кайсыл тарабындасыз? Мен башым айланып калды. Келдибеков Бакиев менен камыр жумур болуп жүрдү эле, сиз аларга каршы жүргөнсүз, кийин Келдибековду колдоп, адвокат болуп, мына 100 000 сом чогуу утуп алдыңар да, атамайсың. Азыр эми кайра Матраимовго чыгып атасыз. Матраев менен Келдибеков бир коррупционер. Сиз каягындасыз? Мен ошо сиз Рахмат, суроо. Адашып калбайсыз?
Мен Матраевка да каршы эмесмин, Келдибековке да каршы эмесмин. Мен үй бүлөлүк башкаруу системасына каршымын. Ошон үчүн менин баламдагы биримдик менен ошол 2 революцияга үй бүлөлүк системага каршы чыктык. А үй бүлөлүк система бүгүн да жашап атат. Биз үй бүлөлүк системаны ишке ашырган президенттерди жеңдик, бирок алар орнотуп кеткен үй бүлөлүк системаны ушул күнгө чейин жеңе албай келатабыз. Маселенин баары так ушунда. Сиз туура эмес айтып атасыз, мен Матраевка каршы. Матраев бул ошол системанын бир адамы, кулу. Эгер Матраев болбосо дагы бир Матраев ошонун ордуна ойномок, үй бүлөнүн президенти жакын болуп. Кеп системада. Оğlum sen benim balam менен тең болсоң, сен ушуну туура түшүн. Мен Келдибектин да душман эмесмин. Атамбаевдин да душман эмесмин. Матраевдин да душман эмесмин. Мен үй бүлөлүк башкаруунун системанын душманымын. Азыр коомдо мына айтылып жаткан талдоолор ошо социалдык түйүндөгү негизги талкуунун өзөгү ушунда болуп атат. Матраимовдордун ишин финансылык чалгындоо кызматы иликтеп жатат. Анан бул коомдо Райым миллион атка конуп, анан багы кайманы аты аркылуу бир топ маселелер, жагдайлар бар да. Ушул шартта экинчи адамды, мына кыргыз бийлигиндеги экинчи адамдын, спикердин, жоон топ депутаттардын барышы бул мыйзамдык жагынан, анан моралдык жагынан канчалык деңгээлде туура болду? Мыйзамдык жагынан булардын деген воскресенье күнү, дем алыш күнү аякка барбоого деген мыйзам жок. Бул биринчиси. Бирок моралдык жагынан ушулардын баардыгы ошол жака топтолуп алып барганы булардын деген саясатчылар катары деңгээлин төмөндүгүн көрсөтүп бергендигиси. Эл ошону көрүп алып туруп, мына социалдык түйүндөрдүн баардыгын ызылдаганы ошол болуп атат да. Ке ошондо болуп атат. Мына сиз деле айтып атпайсызбы? Канча деген тойлорго деген Чыңгыз Айтматовдун тиги булардын аттарына чыккандарга барбайт экен булар. Ал эми волейбольный турнир өткөргөнгө бар жыйналып алып туруп, өздөрүнүн акчаларына тиги көчө Дастан спикер Артисбекович актанып атпайбы? Биз деген өзүбүздүн акчабызга ошол жака деген билет алып учуп барганбыз деп. Ого. Ошентип деген өздөрүнүн акчасын коротуп, мамлекеттин бир тиын акчасын коротпоптур да булар. Өздөрүнүн акчасына барып алып ошол жака Кур'ан окутуп жүрүшөт. Эми бүт деген маалымат тарап атканда деген аякта ошол Матраимовдордун атасынын Кур'ан окутуусу деп айтылган эмес, аякта деген волейбольный турнир болуп атат деп элге деген ошентип маалымат таратып ишти. Андан кийин анан баардыгына анан түшүндүрмөлөрдүн баардыгын депутаттар өздөрү актанып, өздөрү айтып чыга башташты. Сиз мисалы түпкү себебин эмнеден көрүп турасыз? Анда так айтпай атасыз да, темага жакыныраак сүйлөсөңүз. Эмне себептен ошол жакта деген Кара сууда волейбольный турнирге ушунчулардын баардыгы, атка минерлердин баардыгы биздин жогорку кеңеш бийликтин бутагынын